Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Дагы кызык окуялар башталды. Азыр мен 15 апрель 2025 жыл. Азыр мен БШКнын имаратынын алдында турамын. Сиздерге жакшы белгилүү болгондой 8 апрелде мен БШКга өзүмдүн арызымды таштаган болчумун. Сотко чейинки териштирүү жүргүзүү боюнча. Бирок 8 апрелден 14 апрелге чейин эч кандай кыймыл кылбагандыктан 14 апрелде кечээ келип буларга дагы бир арыз таштап, сотко чейинки териштирүү милдеттүү түрдө жүргүзүш керек экенин айтып, мыйзам боюнча дагы бир арызды таштап койдум эле. Бирок кечээ 14 апрелде түштөн кийин эле сразу мага катты даярдап бериптир. Ал катта мындай деп жооп бериптир мага. Шайлоо мыйзамынын 44-беренесине таянып туруп, БШКнын чечимине сотко кайрылсаңыз болот дегенде жалпы эле бир ответ берип коюптур. Ал жерде сотко териштирүү, сотко чейинки териштирүү болобу, болбойбу, ал жөнүндө эч кандай сөз жок эле. Ошондой жалпы эле формалдуу, мындайча айтканда, жооп берип коюптур. Мындайча айтканда, булар азыр сотко чейинки териштирүүдөн эмнегедир баш тартып ататтар, кабыл албай ататтар. Ошондуктан азыр мен кайра арызымды жазып, ал жерде, значит, АПКнын административдик процессуальный кодекстин негизинде сотко чейинки териштирүү албетте жүрүшү керек экенин мен белгилеп, кайрадан арызымды алып келдим. Ал эми жанагы БШКнын жообунда шайлоо мыйзамына таянганын жөнүндө айтып кете турган болсом, ал мыйзам, шайлоо мыйзамы ошол шайлоо жүрүп аткан мезгилде эле иштейт. Андан кийин шайлоо бүткөндөн кийин 1 жылдын ичинде ошол шайлоолор менен байланыштуу кандайдыр бир туура эмес окуялар болсо, 1 жылдын ичинде шайлоо бүткөндөн кийин ошол териштирүүгө өткөрүш керек. Ошондуктан ал 21-жылы өткөн болгон болсо, ал сроктор бардыгы өтүп кеткен. Ошондуктан бүгүнкү күндө ал мыйзамга шилтөө жасаш бул такыр туура эмес. Анын эч кандай бүгүнкү күнгө тиешеси жок. Бүгүнкү күндө административдик процессуальный кодекстин негизинде жүргүзүш керек. Административдик процессуальный кодекстин негизинде сотко чейин териштирүү бул милдеттүү түрдө бүт жактарга милдеттүү болуш керек. Ошол эле БШК милдеттүү түрдө бул сотко чейин териштирүүдү жүргүзүш керек. Азыр ошону мен азыр арызды тапшырганча БШКнын жетекчилери менен жолугуп ушуну түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Андан кийин дагы чыгып жыйынтыгын сиздерге айтабыз. Чоң рахмат. Кыргызстандыктар, азыр биз БШКга кирип чыктык, арызыбызды таштадык сотко чейинки териштирүүдү жүргүзүү боюнча. Бирок жетекчилерге эч кимсиге жолуга албадык. Себеби деген Шайназаров өзү бир жака чыгып кетти дейт. Ал эми ЖПО деген биринчи самыйга кирели десе, конференция болуп атат, качан бошошун билбейбиз деп ошентип бизди ошондо оюн кылып атып, азыр мындайча айтканда жолугушуудан баш тартып ататтар. Ошондуктан азыр эми кийинчерээк келип жолугушканга аракет кылабыз. Чоң рахмат.